Сахнага чыгуу сырттан караган адамга жомоктой көрүнөт. Жарыктар күйүп, кол чабуулар, андагы жылмайган жүздөр. Бирок дал ошол сахна артындагы кызыктарды баарыбыз эле биле бербейбиз. Бүгүн биздин сахнанын күндөлүгүнүн 4-чыгарылышынан көшөк артындагы даярдыктарды чалдырабыз. Азыр биз Гүлзин атайымдын командасы кандай даярданып жатканын көрүү үчүн келдик. Анда сиздер менен чогуу биргеликте байкайлы. Адинай, Кайнур, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Чынын айтсам, ушу ретро турда экөөңөр тең сонун ырдадыңар. Чоң рахмат. Жүлдөлөрдүн да укумуна толуп, эң жогорку бааларды алдыңар. Рахмат. Таттууларды берип, эки таттуу балам менен кызыма деп. Ушундай жакшы маанайда отуруп алып сүйлөшүүдөн өзүңөр кандай ощущение? Сен укмуш отзывдарды алдыңбы? Жүлдөлөрдөн. Алардын купулуна аябай эле толду да булурчу. Сен өтө блюз кылып шумну кырдап чыгардың деп. Жакшы даярданып турбуз да эже самый главное. Азаматсың, мен ошо ойлогондой, ай биягы мындайраак кыл, биягы деп сыйкышпайбы иштеди керек. Элинур сонун болду. Акырында Кудай ошо жашоо. Сенчи Адинайка ретродо кандай ощущенияларың? Нормально. Өзүңө жактыбы? Ооба. Азаматсың. Эми балдар эң кызыктуу турдун алдында турабыз. Өзүңүздөр билесиңер. Песни из кинофильмов. Саундтректер. Саундтректерди ырдашыбыз керек. Кандай дейсиңер? Ойлоруңар кандай? Мен Марсель Алсейитов таанысыз да. Ошол байкебиздин Бул өмүрдө деген ыры бар. Побег из аула деген белгилүү киносунун саундтрегин жазган. Ошол ыры абдан жагат, ошол да саунда дегенде. Кандай дейсиз? Эме угуп көрбөйлү кандай дейсиңер? Бул жакшы болот. Адинайка сенчи? Тандай албайтым. Вокалды көрсөтчү, диапазону чоң ырдасаң, менимче лирика жагын саундтректе көрсөтсөк болот да. Селин Диондун саундтрек из кинофильма «Титаник». Одна из популярных саундтреков мира. Ну это мировой уровень. Кандай дейсиң, Адинайка? Кылып көрсөк болот. Анда сонунда «Титаник'та сакт. Можно? Ой-ой. О, жана как всегда кечипер, бүгүн кол чаап козулачу кечкен. Начальство, я опаздываю, начальство, Эмне болду? Самокат бүгүн көчөдө самокаттар жок. Эмне болду? айдап эле келем бияка чейин. Молодец, жана биздин балдар менен уже тандап койдук өзүбүздүн ырларды. Эмеге, саундтректергечи. Ошону сен кандай ойлоруң? Разговор за счастьемди ырдайын деп жүргөм көп. Ай, ал сонун да. А сен негизи вообще эме молодец, у тебя харизма, артистизм, жанагы Эсмеральдадан талкаладың чынын айтсам. Бир көрүп көрбөйлү кандай дейсиң? В тишине Постучалась в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где теряна сила. Мальва рекламасы ғой өзі. Все мне Өзүң энергетика кандай? Да, харизма Это, күчтүү. конечно, величайший актер. Это шикарная песня. На слух сөзүн билбесе да мелодиясын ырдап берет мисалы. Барабан жерлеринен тух. Молодец, шикарный репертуар, мне кажется, шикарно будет. Иштейли анда. Биринчи команда өз ойлору менен бөлүшүп ырларын тандашты. Ал эми бул арада Эркин мырза өз катышуучуларына кандай кеңешин берип жатат, алдыда көрөбүз. Ура! Бизге Оксана келди биздин группага.
Hoş geldin. Кандай келип алдың? Жакшы, саламатсыздарбы? Мен ушул группага келгенге аябай сүйүнүп жатам. Себеби бардыгы жакшы балдар, жакшы ырдашат. Ошо Тиги группаны жаман беле, жамандык. ал группа деле жакшы эле, негизи ал группа жакчу. Себеп эмне болуп? Бизде бир кыз жок болуп калды да, ошон үчүн сен келдиң да. Ооба. Ретро жөнүндө эмне деп сүйлөшөйүн? Кандай ырдадыңар вообще? Очень плохо. Да. Просто выступлениянын алдында, чыгаардын алдында мен тиякта звукта тургандарга мен айтып кеткем, мен минусовкам аябай акырын, пожалуйста, максимально чыгарып бергиле деген. Макул деп калышкандан сахнага чыкканда ушундай акырын чыгарып коюшту да. Башында эми угуп санап киргенге аракет кылдым, кирдим, бирок уже дальше укпай калдым да, өзүм үнүмөн музыканы укпай. Ритмден чыктым биринчиден, экинчиден тоңго түшкөн жокмун, каша болуп кетти ошонун айынан. Туурабы же сен шылтоо кылып атасың? Шылтоо кылган жокмун, ошол сөздөр болгон. Анткени мен себеби даярданып атканда мен үнүм жетип эле, ритмден калбай эле жакшынакай ырдап аткам да. Айдана. Айдана, мне кажется, ты хорошо, у тебя же 11 был, 3-1, да? ооба. У нас Я помню, ты хорошо Мен спела. ойлогом, мен аябай толкунданып корком го депчи, жок, андай болгон жок, такыр болгон жок да. Сонун ырдадым, өзүмө өлө жакты, аябай жакты. Аябай жакты депчи. Мада жакты Айдананы да. Айдана, ты ретро песню спел? Ретро я спел нормально, прямо өзүмө жакты. Бет Танцевальный, бет бет да, танцевальная песня. Мага негизи ыр жаккан жок, мен үнүмө да туура келген жок. Ал ырда күн чыгышымда. Күз натыйжасы тандап берген негизи. Ойлойм, ошол вообще менин немеме туура түшпөй калды да. Айтпайт белең, ошо мен мага жакпай атат, мага келбейт. Айта алган жокмун, эми күз натыйже Нече да? урушабы депчи, Корктуң, эми айтканын кыла берейинчи депчи. Анан айтканын ырдадым. Бир эле Айкөл Манасты өзүм тандадым, калганын баарын. Бул Айкөл Манас жакшы болгон, Ооба, Айкөл 11 алгансың, Ооба. Мен жакшы эле ырдадым деп ойлойм. Жакшы эле ырдагандай болдум. Толкундануу болду бир аз, но толкунданууну жеңе алдым деп ойлойм. Ошол жерден. Балдарың Балдар кичине жапсыз болуп калды, ылгыраак болуп калды. Концерттерде жеңилирээк болуп атат да, уламдан улам сахнага чыгып ырдаш жеңилирээк болуп, баягы тартынуу сезим, толкундануу сезим азайып атат. Мага ошонусу жагып атат аябай. А теперь тогда следующий будем готовить на музыка из кинофильмов, да? Даярдандыңарбы, Сиз айткан ырды ойлонуп атам. Ошол ыр өзүмө дагы жагат аябай. Мирбек Атабековдун «Парень моей девушки» деген кинодон саундтректи ал. Жана мындай: кыялымда сен, айтпайм эч кимге деп баштап. Сизчи? Мен ойлоп атам, кинофильмге эсимде деген ырды. Өзүңө да жагат да Аябай булар, жагат. ооба. Ошо эсимден ырдап аткан киши назигирээк кылып да. А так мне кажется, у тебя получится очень хорошо. Мен жалынам деген өзүмө жагат. Порепетировать, даярданып, жакшылап, и будет все хорошо. Татьяна Анциферованын аткаруусундагы «Ищу тебя» деген чыгарманы тандадым. 31 июняда фильм бар го, ошонун ичиндеги саундтрек сыяктуу. Ошол ырды ырдайын деп. Жагабы өзүңө, э? Ооба. Она хорошая, очень крутая, Хорошая песня, да. Надо подготовить все тогда. Мен сиз тандап берген эле Boogie Wonderland. Вот ошону эле азыр даярдап атам, тексттерин жаттап бүтүп калдым. Жакшылап ырда. Все тогда вперед. Жеңиш бир гана биз менен. Өзүңүздөр көргөндөй биздин командалар өздөрүнүн каталарынан иштеп бул отуруштуу концертке да даярданышууда. Азыр биздин бул жакта катышуучубуз келе жаткандай, саламатсызбы? Байкасап шашып бараткандайсыз. Кайка бартасыз? Репетицияга. Репетиция, хорошо. Азыр кечиксе урушат. Макул. Урушат беже. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Мне уже Сон болот анда, Жанат, молодец. верю и не верю. И теперь рукой махни. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила.
Сколько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Постепенно в пляс. Мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. И пришло, и сбылось, и не жди ответа. Так, дикция, дикция. Без тебя, как жилось мне на свете этом. Теперь к публике чуть-чуть. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била. И кота классная была. Лишь бы все, это все не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Вдруг, как в сказке, Так, танцуем, танцуем, активнее. мне ясно стало теперь. Столько темпе, лет я в темпе. спорил с тобой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. И вот убегаешь за сцену, тебя, чтобы лечить забрали. А что ж такое? Свобода. Да, доработаем вот это, мне кажется, активизировать надо вот эти пляс, да, все-таки крепче. Все достаточно. Все. Илleri gözün kara, Cemal perişleri, Cayılıp papakanlar, Tasına rutanda, tatlı ballar, Adını mallaştır var, Tavzusun bol bol naylar. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Sezimde sarkıp oldu. Два, три, четыре. Tatlı iki bağrına. Раз, два, три, четыре. Suranamı canına. Раз, два, три, четыре. Sengindeki canında. Sezimde sarkıp oldu. Tatlı iki bağrına. Два. У тебя это проблем не может с этим, с темпом, Да. Тебе считать надо постоянно. А то ты астаға кетіп қалып жатасың, демечи. Неправильно вступаешь, и это очень такой, в смысле, в музыкальный немеде жатқанда, когда в темп не попадаешь, когда не считаешь, это очень грубое нарушение считается. Потому что песня, например, ты если ырдап жатсаң, астаға кетіп қаласың, и сөздері бары дал келбей қалады потом. И жюри тебя оценит, она тебе может 2 поставить даже. Сөзін түсініп жатасың, да, это же? Понимаю, да. Что порепетировать жақсылап, Она жаңағы ты когда поешь, вибрацию, деп жатасың. Нормально, Нормально. Или ты специально же делаешь, да? Прямо как Атабек просто надо. Ритм гриб, кстати. Мирбек, деп ырдавать талант. У него более такой, как тебе сказать? Открыто, да. Не, наоборот, ты открыто поешь. А у него более такой, как сказать? Не, у него культурно поет. Культурно. Ты немножко вульгарно поешь, ну что? Культурно надо петь, так, аккуратно, Хорошо. чтобы так было. Она не должна звучать, как у тебя вот сейчас. Хорошо. Постарайся что сделать, да? Окей. Понял, да, в Да, принципе? понял. Чтобы на следующий урок она у тебя задача выполнена была. Все, давай. Всё, Рахмат тебе. Рахмат.
катышуучуларга аз да болсо пайдалуу болуу үчүн уюштуруучулар тарабынан сахна кээби боюнча мастер класс өткөрүлдү. Кош келипсиздер. Мен Айнур Акылбекова, ушул сахна кеби жана көркөм окуу сабагы боюнча 10 жылдан ашык эмгектенип келем. Мен силерге сахна кеби деги эле сахнага чыккан адам кайсыл нерселерди эске алыш керектиги, же болбосо ошонун техникаларын практика жүзүндө да көрсөтүп, андан тышкары толук түшүндүрмө бергенге аракет кылам. Бизде сахна кеби сабагы бул өзү ичинен көп тармактарга бөлүнөт. Эң биринчиден эле биз дем алууну ордуна коюу. Сиздер буйруса келечекте ырчы бололу деген жаштарсыздар. Андыктан дем алууну туура пайдалануу бул эң биринчи силердин куралыңар. Дем алууну биз дайыма диафрагмага демди кармап, канча куплет ырга, мисалы созо турган учурда алган демибизди жеткиришибиз керек. Бирок аны кантип жеткиришибиз керек? Аны албетте биз турмушта кандай дем алып атканыбызды биз көп учурда маани бербейбиз. Ошол ырчылар, актерлор, ошонун ичинде эле спортсмендер дагы, спорт менен машыккан адамдар дагы туура дем алыш керек. Сахна сулуу, бирок ал өз курмандыгын талап кылат. Ал чыдамкайлыкты жана талыкпас эмгекти сүйөт. Сахнага ар бир кадам таштаган сайын жүрөк кайрадан жанданып, ошол түйшүк рахатка айланат. Анткени бул өнөр. Сүйүктүү көрүүчүм, сиздер биздин катышуучулардын эмгектерин улуттук биринчи жана музыка каналынан көрө аласыздар. Сиздер менен мен Медина Жолдошбек кызы болдум. Эмки чыгарылышта көрүшкөнчө.